Okay, tool. Англис тили, немец тили, француз, кытай жана башка тилдерди үйрөнүп чет тилде эркин сүйлөп калган студенттер бүгүн окуу жайдын лингво кабинетинде. Алар англис тилине байланыштуу үндөрдү кайталап жатышат. Студенттер англис тилин өздөштүрүшүдө. Алардын айтымында азыркы кезде 1-2 тилди билүү аздык кылат. Ал эми тилди бат өздөштүрүү үчүн күн сайын окуу, жазуу, угуу жана сүйлөө жөндөмдөрүн жакшыртуу шарт. Окууда, иште же күнүмдүк жашоодо болобу тилди колдонуп туруу керек. Белгилүү венгер полиглот айым каталонтун чет тилде бат үйрөнүү сырынын формуласы сарптаган убакыт, кызыгуу, жыйынтык. Чындыгында бүгүнкү ааламдашуу заманында тил билүү жаштардын башкы максаты. Андыктан көпчүлүк жаштардын бири тил факультеттерине тапшырса, экинчилери атайы тил үйрөтүүчү курстардан окуп келишет. Эгерде сиз тилдерди көп билсеңиз, сиз каалаган жерде өзүңүздү эркин сезесиз. Эдмунд де Вал. Чындыгында тил ааламга жол ачат. Андыктан тил үйрөнүү менен сиз өзүңүзгө көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ача аласыз. Англис тил мугалими окуу жайды бүткөндөн бери англис тилин окутуп келет. Тилди бат үйрөнүү үчүн көп видео, аудио варианттагы музыкаларды угуп туруш керек дейт. Жана ошондой эле тил үйрөнүп жаткан адамдын кызыгуусу, каалоосу болмоюн тилди өздөштүрүп кетиш оңойго турбайт. Жакшы окуу үчүн студенттерге кеңешим көбүрөөк угуу, ырларды угабыз биз, кинолордон отрывкаларды көрөбүз, кайра кайталайбыз, которгонду, синхронду которгонду үйрөнөбүз. Маалымат иретинде дүйнөдөгү эң чоң тилдер каталогунун маалыматы боюнча 2020 жылга карата жер шарында 142 түрдүү тил үй бүлөсүнө таандык 7139 тил бар. Эң кеңири таралган 40 тилде дүйнө калкынын болжол менен 2-ден 3 бөлүгү сүйлөйт. Көпчүлүк адамдар кытай, хинди, англис, испан, араб, орус жана португал тилдеринде сүйлөшөт. Бүгүнкү күнү тилди үйрөнүүдө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол эле YouTube каналы, тиркеме, сайт, окутуу курстары. Кыргызстан эл аралык университети окуу илимий өндүрүштүк комплексинин дүйнөлүк тилдер жана эл аралык укук факультетинде 1017 студент окуйт. Алардын ичинен дүйнөлүк тилдер багыты боюнча 588 студент чет тилдерин өздөштүрүп жатышат. Факультет негизи 25 жыл болуп калды, андан ашып калды түзүлгөнүнө. Бул факультеттин негиздөөчү филология илимдеринин доктору, профессор Караева Зинаида Караевна негиздеген. Кытай элинин макалында мындайча айтылат: мугалим эшикти ачат, бирок сиз ошол эшиктен өзүңүз киришиңиз керек. Ар бир окутуучу студенттерге мыкты билим берүүгө бүт күчүн жумшайт. Ал эми студент болсо, ошол билимди андан ары улап кетет. Мына ошол канчалаган студенттерге жол көрсөтүп келе жаткан Айжамал Кытай тилин үйрөтүп келет. Кезинде атасынын сунушу менен ага окутуучу Кытай тили боюнча окуу жайга тапшырган. Анткени ошол кезде эле атасы 10-20 жыл алдыга ойлонуп, Кытай тили дүйнө тилдерине кирет деп айтканы бар экен. Бул биздин Кытай тили сабагынан берген кабинетибиз. Кытай тилинен сабак өтөбүз. Азыр англис тили дүйнөлүк тил катары эсептелинет, бирок экинчи орунда Бириккен Улуттар уюмунда дагы расмий жана жумушчу тил катары катталган Кытай тили. Тил маданияттын жол картасы, элинин кайдан келгенин, кайда баратканын айтат. Рита Мэй Браун. Bonjour, bienvenue à notre leçon.
Нургүл Шаршеевна студенттерге Франциянын маданиятын жана ошондой эле тарыхый жерлерин француз тилинде түшүндүрүп жатат. Айтымында тилди үйрөнүүдө ал элдин маданиятын, каада салтын дагы билүү зарыл. Мугалим өзү кезинде Францияга барып, ал жердин окутуу системасын көрүп жана тажрыйба алмашкан. Voilà, le centre Pompidou, француз тили 36 өлкөдө официалдуу тил катары колдонулушат. 120 миллион киши сүйлөйт француз тилинде. Бардык өлкөлөрдө дүйнө жүзү боюнча образовательный системада, ошол билим берүү системасында дагы киргизилген бардык өлкөлөрдө. Бүгүнкү күнү жаңы үйрөнгөн чет тил жаңы дүйнөнү, жаңы кадамды жана ошондой эле жан дүйнөнүн төңкөрүшүнө, жакшы жакка өзгөрүүсүнө, мыкты билимге ээ болууга алып келет. Чет тилдерди үйрөнүү менен өзүбүзгө руханий, маданий эркиндикти жана интеллектуалдык баалуулуктарды таба алабыз. Чет тил аркылуу биз маалымат майданында керектүү жаңылыктарды, ачылыштарды, кызыктуу китептерди, илимий макала жана башка маалыматтарга ээ боло алабыз.